Welcome, ladies and gentlemen. Сыйлык тапшыруу аземи 7 октябрда Женева шаарында өттү. Алгач Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иштери боюнча жогорку комиссары Филиппо Гранди Кыргызстандын жарандык берүүнү камсыз кылган мамлекеттик кызматтарына ыраазычылыгын билдирди. Of the Foreign Minister of Kyrgyzstan, Chingiz Aydarbekov, and I would like you to recognize him, please. Анда жарандыгы жок миңдеген адамдарга жарандык алып берүүгө көмөктөшкөн кыргызстандык юрист Азизбек Ашуров уюмдун Нансен сыйлыгына ээ болду. Сыйлык ээсинин эмгегинин бааланышын залдагылардын көпкө чейин токтобогон кол чабууларынан улам байкоого болот. Мекендешибиз Аземдин күбөлөрүнө кыргыз тилинде ыраазычылыгын билдирди. Биринчиден бардыгыңыздарга Кыргызстандан ысык салам. Ушул бийик сыйлыкты мен өлкөмдүн сыйлыгы деп кабыл алганга өтө сыйынтып турам. Укук коргоочунун айтымында кыргыз өкмөтү дал ушул жарансыздык көйгөйүнө өзгөчө көңүл бурат жана бул багытта өтө маанилүү жумуштарды аткарат. Айтымында Нансен сыйлыгы мамлекет менен жарандык коомдун ийгиликтүү кызматташуусунун үлгүсү. Негизинен мамлекетсиз биз эч кандай бул жетишкендикке жетише алмак эмеспиз. Эмнеге дегенде биз элдер менен мамлекеттин ортосунда мындай жардам көрсөтүүчү көпүрө катары болдук. Негизи жарандуулукту берген бул мамлекет. Мамлекеттин гана ыйгарым укугу. Ошондуктан мен айтат элем, бул сыйлык биринчиден биздин Кыргыз Республикасынын сыйлыгы. Азизбек Ашуров Ош шаарынын тургуну 2004-жылы негизделген Фергана өрөөнүнүн чек арасыз юристтери коомдук бирикмесин жетектейт. 2014-жылдан тартып чоң долбоор баштаган. Бул аралыкта 10 миңден ашуун тургундун жарандык алуусуна көмөктөшкөн. Кайрылгандардын 80%-ын этникалык кыргыздар менен СССРдин паспортун алмаштырбагандар түзгөн. Адамдар 90-жылдарды билесиздер, өткөл убакыт болгон. Биздин эле өзүбүздүн Кыргызстандын жарандары биздин Кыргызстандын аймагында деле туулган адамдар, бирок чет өлкөдө окуп, иштеп, кызматта же башка миграцияда жүрүп калган учурлар болгон. Ошол убакта жанагы челнок деп көпчүлүгү Россияга башка жерге барышып, Казакстанда иштеп жүргөн адамдар болгон. Кийин кайра ошол датаны өткөрүп кайра келип, мыйзамдан сырткары болуп, өзүнүн жарандыгын аныктай албай калган. Булардын бири Ош шаарынын Жаңы Маале конушунун тургуну 22 жаштагы Ахрор. Анын паспорт эмес, туулгандыгы туурасында күбөлүгү да болгон эмес. Жакынкы күндөрү тургунга биринчи жолу жарандык берилгени турат. Кыйын экен, паспорт жок болсо жүрүш. Эч жерге жумушка. Эч жака жумуш жок. Жумушка чыкпасын экен, паспорт болгондо эми Аталган коом келерки жылдан тартып бул багытта дагы бир ири долбоорду ишке ашырганы турат. Сыйлыкка гонорар иретинде берилген гранттык негиздеги $150 миң калктын муктаждыгына жумшоону көздөйт. Нансен сыйлыгы качкындардын укугун коргоо жаатындагы жетишкендиктер үчүн жыл сайын ыйгарылуучу эл аралык абройлуу сыйлык. Качкындар боюнча Улуттар Лигасынын башкы комиссары дүйнөлүк Нобель сыйлыгынын лауреаты Нансендин урматына аталган. 1954-жылы уюшулган сыйлык быйыл Борбор Азия чөлкөмү боюнча биринчи жолу кыргызстандык укук коргоочуга ыйгарылды. Миргүл Бокошова, Мыктыбек Турдубеков, Ала То 24, Ош.